Кургак учук жугуштуу социалдыктар. Кыргызстанда социалдык экономикалык абалдын курчушу, калктын жакыр жашоосу жана миграция өсүп жатышы бул оорунун кулаш жайышына таасир эткен факторлордун бири. Мындай проблемалар Баткен облусунда да курч. Айрыкча ички тышкы миграция маселеси. Облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун маалыматына караганда, быйылкы 9 айда эле бул жугуштуу дартка 188 киши чалдыккан. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу стабилдүү болгону менен илдеттен 4 киши ажал тапты. Кургак учукка кабылгандардын санын азайтуу жана оорунун алдын алуу үчүн облус аймагында да бир топ иштер жасалууда. Алардын бири оору тууралуу элге кеңири маалымат берүү менен агартуу иштерин жүргүзүү. Баткен шаарында ушул жумада USAID-тин кургак учукту айыктыруу долбоорунун алкагында студенттер жана мектеп окуучулары үчүн окуулар өттү. Жаштар менен мындан кийин тыгыз байланышта иштөө максатында азыр ушул жаш волонтерлорду даярдап жатабыз. Себеби келечекте бул жаштар дагы өзүнүн жакын досторуна же болбосо ушундай кандайдыр бир акцияларда өздөрүн активдүү катыштырып, ушул кургак учук боюнча кеңири маалымат берүү максатында. Себеби бул кургак учукту калкыбызда канчалык оору боюнча маалыматыны бийиктетсек, бул оорууду алдын алганга, убагында дарылаганга шарт түзүлөт экен дагы. Ошондуктан ушул жаштарды кургак учук боюнча билим деңгээлин өстүрүү максатында уюштуруп жатабыз. Бул иш-чара ыктыярчылардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн аларды ар тараптуу өнүктүрүүгө да багытталган. Семинарда жалаң эле кургак учук тууралуу маалымат бербестен, ошол ыктыярчылар коомду өзүнүн кантип алып жүрүү керек, кандай аратардык чеберчиликке ээ болуу керек, алардын кебинин маданияты кандай болушу керек, коомчулукка таасирдүү сүйлөө үчүн кайсы ыкмаларды колдонуу керек сыяктуу темалар дагы көтөрүлөт. Мына ушул жалпы кургак учукту таратууда ушул ыктыярчылардын сүйлөө чеберчилигин дагы өстүрүүгө аракет жасайбыз. Бул иш-чарада жаштар кургак учук илдети, анын кооптуулугу жана оорудан сактануу жолдору тууралуу пайдалуу маалыматтарды алышты. Кургак учук жөнүндө такыр менде маалымат жок болчу. Кечээ кургак учук кандай оору экенин, ал кандай жол аркылуу жугат, кимдерге жугат, канткенде дарыласа болот, кайсыл жакка кайрылуу керек, көптөгөн маалыматтарды алдык. Ошол маалыматтарыбызды бүгүн окуучуларга бөлүшүп аткан учурубуз. Мен буга чейин кургак учукту оору экенин билчүмүн, бирок кандай оору, кимдер ооруйт деген суроолорго жооп билчү эмесмин да. Анан кечээ толук маалымат алдык. Анан биз бүгүн ошол Ленин орто мектебинин окуучуларына кургак учук оорусун толук айыктырса болот, биз аны жеңсек болот тургандыгын жөнүндө маалымат берип жатабыз. Баткен облусунда 2020 жылы 257 адам кургак учук оорусуна чалдыкса, былтыр 259 учур катталып, аталган илдеттен 10 адам көз жумган. Ал эми быйыл 9 айда 188 учур катталган. Республика боюнча Чүй, Ош, Жалал-Абад облустарында жана Бишкек шаарында кургак учук оорусун жугузгандар арбын. Акыркы жылдары илдет 25-34 жаштагылардын арасында көп аныкталууда. Кургак учукту дарыласа болот жана айыгат. Кыргызстанда бул илдетке чалдыккандар акысыз дарыланып, бейтаптын тамак ашынан тарта дары-дармегине чейин мамлекет тараптан камсыздалат. Болгону жарандар өз учурунда дарыгерге кайрылуусу зарыл. Нурпейил Ашур кызы, Сезимай Жураева, Салам Медиа, Баткен.